ушул масбуктун өкүмүн кыскача жеңил нуска түшүндүрөйүнчү туугандар. Al-masbuqu fi haqqil qiraati kal munfarid. Yani masbuk adam turup kıraat kılış gerek ko, Fatiha Zamsur okuyup ошондо ал биринчи рекет сыяктуу болот. Биринчи рекет сыяктуу болот деген кандай, караңыз, мындай жеңил түшүндүрүп коеюн. 4 рекет куфтан намазы. Масбук болуш үчүн минимум мисалы биринчи рекетке жетишпей калды, экинчи рекетке жетишти деген сөз да. Экинчи рекетке жетишти, имам менен окуду. Үчүнчү рекетке жетишти, имам менен окуду. Төртүнчү рекетке жетишти, имам менен окуду. Имам салам бергенде турат, моуну каза кылыш керек болуп атат да. Ушуну каза кылганда кыраат кылабы, кылбайбы деген маселе. Yani Fatiha Zamsura koşa biyakta karаңыз. Biz elece ayttık, masbuk жетишпей калган адам турганда, mo баштапкы намаз калып кетти, ошонун ордун кыраат кылып толтурат. Караңыз, имамга жеткенде имам не кылды? Экинчи рекетке жетти, имам Замсура окуду, туурабы? Бирок биринчи, экинчи сүрөдө Замсура окулуш керек эле. Экинчисинде Замсура окулду, окулган жокпу мында? Окулган жок. Демек, бул турганда моуну толуктап атканда Замсураны окуйт деген сөз. Кыраат тараптан алгачкы намаз болот. А бирок мен хайсыл коот, ташаххудка отуруу тараптан иретинде эле кетет. Бул деген сөз кандай? Бир рекетте окуду имам менен, эки рекетте окуду, үч рекетте окуду, муну окуп туруп аттахиятка отурат кадимгидей. Эми куфтандын эки рекетине жетишпей үчүнчү рекетине келди. Үчүнчү рекетти имам менен окуду, төртүнчү рекетти имам менен окуду. Каза кылып моулекөнү туруп атканда, моулекөнүн казасын кылып атканда Фатиханы окуйт, Замсураны окуйт. Фатиханы окуйт, Замсураны окуйт. Түшүнүктүүбү туугандар? Демек, бул имам менен биринчи рекетке жетишти, бир каадага отурду, биякта Фатиханы окуйт, Замсураны окуйт, Фатиханы окуйт, Замсураны окуйт, кадимкидей кааданы окуп бүтүрөт. Деген эми караңыз, куфтанын 4-чү рекетине жетишип келди бул адам. 3 рекет жетишпей калды. Келсе 4-чү рекет деген. Рүкүгө чейин жетишти деген сөз да. Рүкүдөн жетишпей калса, ал сообун алган болот, жаңыдан 4 деле толуктайт. Имам менен акыркы рекетти окуйт, окугандан казага турат. Биринчи рекеттен Фатиха Замсура менен окуйт, каадага отурат. Анткени экинчи рекет болуп атат да. Каадага отурат. Үчүнчү рекетти Фатиханы окуйт, Замсура менен мындай кылайын. Үчүнчү рекетти окуйт, Замсураны окуйт, туугандар. Анан 4-чү рекетти Фатиха менен окуп бүтүрөт дагы, акыркы каадага отурат. Бир сыйра түшүнүктүүбү масбук кандай экендиги? Аллахым ыраазы болсун. Кыраат жаатында туруп Канмет таксырыбыз айтып атат. Мына могу 4 рекеттин бир акыркысына эле жетишип калсак, мен турат элем дагы Фатиха Замсураны окуйт элем, ушунда отурбайт элем деп атат. Могул жерде отурат элеңиз. Өзүңүз тургандагы экиде отуруп атасыз да, мындан кийин антпайсыз. Бияктан отуруу тараптан имамдыкын улайсыз. Имам менен окуганыңыз бир рекет болду, отуруу тараптан. Кыраат өтпөсө дагы. Турасыз, биринчи рекетти Фатиха менен окуп туруп биякка аттахиятка отурасыз, үчүнчү рекетти кыраат менен окуйсуз, анткени кыраат үчүн сизге бул биринчи, экинчи рекет болуп атат сиз үчүн. Анан акыркы 4-чү рекетти Фатиханы эле окуп туруп, анан каадага отурасыз. Сиздики кыраатыңыз туура болгон экен, отуруу маселесинде гана жаңылышкансыз да. Ошондо эмне болуш керек болот? Өткөн ишке салават, Аллах таалам кабыл кылсын. Эгерде мындан кийинкисин ушул өкүмдү билгенден кийин отурбай койсоңуз, жаңылуу саждасын кылып беришиңиз керек болот эле. Анткени баягы бул акыркы каада парз, акыркыга чейинки каадалар ал важип болуп эсептелет.